Атамбаевди түрмөгө киргизген жол Кой-Таштан Абакка чейин. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камалышы боюнча кырдаалды баштан аяк сунуштайбыз. Бишкек шаардык соту Алмазбек Атамбаевдин камалышын мыйзамдуу деп тапты. Соттун көчмө жыйыны 4-сентябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратында жабык өттү. Мурунку президенттин адвокаты Сергей Соловьевдин айтымында Атамбаев эч кандай суроолорго жооп бербей жатат. Мындай кадамы менен ал мыйзамсыздыкка каршылыгын билдирүүдө. Жактоочулар Атамбаевдин экс-президент макамынан мыйзамсыз түрдө ажыратышканын айтууда. Атамбаевдин камалышы. Алмазбек Атамбаев Кырымтөбөл Азиз Батыкаевдин абактан бошотулушу боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында 3 жолу суракка чакырылган. Мурунку президент үчөөнө тең барган эмес. 7 августта кечинде УКМКнын атайын даярдыктагы бөлүгүнүн аскерлери Алмазбек Атамбаевди кармоо үчүн Кой-Таштагы үйүнө чабуул койгон. Бирок мурдагы президенттин тарапташтары күч түзүмдөрүн мизин кайтарган. Эртеси 8 августта түштөн кийин ички иштер министри үйүн курчоого алган. Натыйжада мурдагы президент багынып берген болчу. Аны менен кошо бир нече тарапташтары да камалды. Ошол күнү кечинде Атамбаевдин тарапташтарыбыз деп ала тоо аянтына чогулган адамдарды милиция күч менен тараткан. 2 күндөгү чыр-чатактан 139 киши түрдүү жаракат алып, спецназтын бир кызматкери окко учкан. Башына таш тийген Чүй облустук милициянын башчысы Самат Курманкулов Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургиялык борборунда дарыланып жатат. Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин УКМКнын убактылуу тергөө абагына киргизилген. Кийин анын камактагы мөөнөтү 26 октябрга чейин узартылган. Бүгүнкү күндө Атамбаев 14 кылмыш иши боюнча айыпталып тергөө жүрүп жатат. Экс-президент макамынан ажырашы. 13 июнда парламент атайын комиссия түзүп, Атамбаевдин 6 кылмышка тиешеси болушу мүмкүн деген корутунду чыгарган. Жогорку кеңеш 20 июнда ал чечимди жактырып, башкы прокуратурага жөнөткөн. Ал эми 25 июнда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов 5 иши боюнча кылмыш иши козгоого негиз бар экенин билдирип чыкты. Андан 2 күн өтүп парламент Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан. Муну менен ал кол тийбестигинен да кол жууган.